Assalamu alaikum dostlar, kандай турасыңар? Баарыңыздарга Портландтан дагы бир жолу салам. Мен бүгүн иштебей эле коеюн деп чечтим. Анткени Портландда жашаган, Америкага жаңы келген иним чалып калды. Алмаз байке, сиздин мотивацияңыз менен Америкага келип калдык. Сиз менен кезгели. Бүгүн иштебей элем дейт. Анткени баягы погода жаман болуп атпайбы, карасаңыздар. Тайгак болуп атат. Анан доставкадагылар иштебей эле экен. Мен дагы иштебейм, анда кезигели. Жакшы бир кафеге барып бакылдашып отуралы деп ошо мекендешиме баратам. Дагы бир 7 минуттан кийин жетип калам. Андан кийин жакшынакай видеолорду тартып, инимдин атын да билбейм. Мен эч качан көргөн эмесмин да. Анан ошол силер мотивация бергенсиңер, бул жака келдим деп атат. Жакшы видео жасаганга аракет кылып, мекендеши менен кезигип, коурашып, кандай келди, эмне кыйынчылыктар болду деп сурайбыз. Азырынча баары жакшы деп атат. Келгениме сүйүнүп атам деп атат. Анда видеону күтүңүздөр достор. Достор, мына жаңы келип эле токтодум. Кызыл машканы жолдун четине токтоттук. Мен мекендешим ушул комьюнитинин ичинде турат экен. Эмне үчүн мекендешим деп атам? Мен буга чейин атын билчү эмесмин. Жаңы эле тааныштым. Мына Талгат инибиз. Ассаламу алейкум. Кандай, жакшыбы силер? Жакшы, рахмат байке. Жакшы турасыңбы? О, мына Талгат иним мага чалып калды. Алмаз байке, бүгүн иштебей эле коюңуз. Мен да иштебейм. Андан көрө коурашалы, Камчаткадан келдим дейт. Силердин видеону көрүп мотивация алып 2 жылдан бери. Анан кезигем деп ойлоп койгом дейт. Мына насип кылыптыр, Мына Талгат инибиз менен өзлөрү жашаган үйгө кирип бартабыз. Жүрөм да өзүң жол башта. Карагылачы. Мыяктын баары бузул болуп, такыр тайгак болуп атат. Абайлаш керек да. Бизге азыр деген анча-мынча кырсыктын кереги жок. Оорубашыбыз керек, ден соолук жакшы болуш керек. Абдан сонун комьюнити экен, Үйлөрү дагы кооз экен го. Бул жакта 6 жигит болуп турат турбайсыңар бе? 6 болуппуз. 6 бул канча комнатный эме? 3 комнат. Бул двухбедрумный же трехбу? Двухбедрумный. Залда дагы жатабыз, көйсү. Двухбедрумный деген кыргызча санаганда 3 комнаталуу квартирада 6 жигит нормальный. Максимум 6 жигит, андан көп болуп кетсе бардак болуп кетет. Ошон үчүн мына достор, Портландтын чети. Бuyakta өзүнүн коросу бар экен, код менен кирет экен. Охранасы бар экен. Абдан жакшы. Үйдө жигиттер барбы? Үйдө жигиттер болсо анда үйдө жигиттерди дагы тартып көрсөтөбүз. Тарта берсек болобу үйдө же болбойбу? Бул деген үйлөр эмеге окшош экен. Дачный үйлөргө окшош экен да. Крутойлордун ушундай дачалары бар го, же лыжный база. Мыяктан абайлап түшүш керек экен. Бул жактан абайлап түшүш керек экен достор. Бул жакка кирип бартабыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар жигиттер? Мен билесиңер, блогермин, тарта берем. Кандай турасыңар? Жакшысыңарбы? Мына жигиттерге кезип калдык. Суу болуп калган турбайбы? Достор, мына азыр Портланд шаарындабыз. Инилерим бүгүн алып калды. Бүгүн иштебейбиз. Атайын бул жакта ирандык туугандардын немеси бар экен, кафеси бар экен. Азыр ушул жакка киребиз. Жигиттер, кандай, жакшысыңарбы баары? Ассаламу алейкум. Мына инилерибиз менен чогуу келдик. Азыр ичине кирип, кичине шашпай бакылдашып отурабыз, Инилерибизге абдан чоң рахмат. Абдан сүйүнүп калат экенсиң да. Бул жакка келгенде интернеттен көрүп, кезигебиз деп, азыр бакылдашып сүрөткө түшүп дегендей. Кеттик анда, ичине кирелиби? Келиңиздер. Портландда жашаган биздин инилер, кандай турасыңар? Жакшы турасыңарбы? Кандайсыңар? Жакшы. Ассаламу алейкум. Азыр жакшылап таанышабыз, шашпай. Эти башынан баштап акырын келели. Абдан ыраазы болуп атабыз. Бүгүн иштебей калдык. Иштебегенибизге абдан сүйүнүп атабыз, анткени инилер менен кезип атам алыс жерде. Ассаламу алейкум. Бир сыйра тааныштырып коелу, мекендештерге. Менин атым Калык. Силердики? Салам алейкум, мен атым Максат. Өтө кубанычтамын сиз менен бүгүн жолугушканыма. Жакшы.
Сіздердікі? Ассалаумалейкум, мекендештер. Мен атым Талант. Курсанттабыз сиз келгениңизге. Өтө курсанттабыз. Атам сүйүнөт го дейм. Жақсы. Ассалаумалейкум, Манзуке. Мен атым Таштемир. Абдан кубанычтабыз. Таштемир университет. Ассалаумалейкум. Менин атым Талгат. Алмазбайке, сиздин келгениңизге абдан кубанычтабыз. Жақсы, мына жаңа эле кезип атабыз. Бул жигиттер дагы бирөө келет, Дагы бир инибиз келет. Ошондо 6 биригип бул жакта бир квартираны снимать этип жашашат экен. Иштер жөнүндө, башка маселелер жөнүндө сүйлөшөбүз. Мына жаңы тамактарды заказ берип, бул жактан убакыт өткөрөлү деп чечтик бүгүн. Инилерибиз менен, Хош келипсиз, спортолуп келипсиз. Жакшы. Дайыма келгениңизге келип турубуз бул жакта. Таныштарга всем привет. Всем привет, Америкадан. Азыр тамактанабыз, тамактанып отурганда да сүйлөшүп кобураша беребиз. Абдан сүйүнүп атабыз. Достор, анда биз деген жигиттерди кыйнап, муну айтып берчи, тигини айтып берчи деп суроо узатпай эле коеюн. Анткени деген биз азыр эс алып атабыз. Бул жигиттердин баары келгенине асты 1 жыл болуптур. Кээ бирөөнө 3 ай болуптур, 4 ай болуптур дегендей бир үй бүлөнүн балдарына окшоп азыр бир квартирада чогуу жашап, иштеп жатышыптыр. Анда өзүнүн ою менен бөлүшүп, анан деген Кыргызстандагы туугандарга эле салам айтып койсок болот го дейм, Эми эң негизгиси жумуш жакшы жүрүп жатат да, Абдан сонун болду, курсак тойду, силерге абдан чоң рахмат, ыраазымын. Өткөн жолу келгенде дагы Портландтан ушинтип 7-8 инилерим аябай 2 күн сыйлашкан, анан бүгүн дагы спонтанно болуп калды да. Мен да аябай кызык болуп атам. Бир чети абдан сүйүндүм. Иштебегениме сүйүндүм да. Кээ бирөөлөр болсо, может, акча табам деп кетип калмакта, менин акчанын кереги жок. Андан көрөк мекендештер инилери менен кезген дедим. Кыскача ой бөлүшүп эле анан Кыргызстандагы мекендештерге салам айтып коелу. Жакшы, мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Атым Максат. Сизге дагы чоң рахмат. Алмазбайке, биз дагы аябай кубанычтабыз сиздин келип бизге именно биз чалганда сиз бизге отказ бербей, кичине орусча айтып кетем, неме кечирип коюңуздар. Анан кыскача айтып кетерим, мекенге, Кыргызстанга, кыргыз элибизге, ошондой эле досторубузга, тааныштарыбызга, туугандарыбызга баардыгына ысык салам бизден Америкадан. Ошондой бул жакта кандай десем, эми келем деген адамдарга келсеңер болот, иштесе болот, баардыгы жакшы. Ар бир жердин өзүнүн плюсу да бар, минусу да бар, бирок келерде кичине даярданып алып келсеңер өзүңөр кыйналбайсыңар. Рахмат. Каражат кичине кенен болуш керек, кыйналбаш үчүн. Ооба, каражат кенен болсо, Абдан туура айттыңар. ошо кенен болсо, ошо келген адам кыйналбайт, өзүнө эле мындай плюс болот да. Жакшы, мыякта мекендештердин баардыгы эле азырынча эмеде турбайсыңарбы? Доставкада экенсиңер, Азыр 99% эле доставкадан баштайт да. Жумуш кандай, жакшы болот абы? Баары жакшы, Кудайга шүгүр, буюрса жакшы эле го дейм бул жер. Мен атым Талант, мекендештерге баарына салам. Ошо келем деген жигиттер болгон болсо, келе берсеңер болот деп пландар түзүп. Эми ак жол баардыгына. Келем дегендер келет го дейм бул жака. Ошол. Камеранын сүрүү бар бекен? Бар, чоң сүрүү бар. Чоң сүрүү бар. Сүйлөшүп отурганда башка сөз, разговор. Анан кийин камера тапкан кезде чын эле сүрүү. Мен дагы азыр байкап атпаймынбы? Мен да байкап атам да. Жана бакылдап сүйлөп аткансың да, кененчи. Камеранын жаныңа алып келгенде сүрдөп өткөнүң билинип атат да, адамдар аябай сүрдөйт ушинтипчи. Ассалаумалейкум, Алмазбайке. Сизге рахмат чоң. Ушинтип бизге убакыт бөлүп менен жолугуп маектешип атканыңызга ошол дагы эмне дейбиз, мекендештерибизге дагы кичине болсо дагы совет айтып кетем. Америкага келсеңер, акчаңарды камдап, кичине тил үйрөнүп келсеңер жакшы болот экен. Ошол. Жакшы, мен жана тракта отурганда бул спонтанно болуп кетип атпаймынбы? Как раз Талгат энем чалып калды. Чалып туруп, Алмазбайке, силерди билип калдык, Портландка келиптирсиңер. Кези келди, бул жакта жигиттер болуп чогуу турабыз, чогуу иштейбиз. Бүгүн кези келди, анан кезип отурабыз. Салам достор, мен атым Калык. Америкадан кыскача маалымат. Америкага келсеңер, биринчиден тил үйрөнүп келгиле. Көп болбосо да азыраак, калган бул жактан уланып келесиңер, үйрөнүп аласыңар. Экинчиден финансовый жактан жакшыраак болуп келгиле. Себеби келгенде биринчиден эң биринчиден болуп машина алыш керек. Машинасыз бул жерде жүрө албайсыңар. Жүрүш кыйын, жумушка да иштей албайсыңар.
вот ушундай менден информация кыскача. Алмаз аке бүгүн келгенде биз кубанычтабыз, кичине коноктодук. Көргөнүңүздөр кубанычта болдук. Алмаз аке сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Дагы мындан ары ушундай видеолорду тартып, ушул ишмушуңузду токтотпой, кыргыз элине информация берип, мотивация берип жүрөрүңүздү каалайбыз. Ишиңизге ийгилик. Кыргызстанга салам. Кыргызстанга баарына салам, тууган урукка жана мени көрүп жаткан Россиядагы, Кыргызстандагы туугандарга. Жылдырбай кармап турат салган тузагым, билбеймин амалым жок, кантип чыгарым. Көзүмө сенден бөлөк эч ким көрүнбөй, оюмуңа бөлүнүп калды тунарып. Жүрөгүмдүн кагышы чай, убактылы тура жылбай, көңүлүмдө муңдун нота кайталанат до ре ми фа. Кыялымда дүйнө кезип, өңүм эмес түшүм эмес, бирок аны түшүндүрөт сага жазганы сенбес. Менче сен Юпитер, аралык жакын эмес, мен мүмкүндүк берсем. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн 3-чү жолу цепти тактырып, кайра чечтирип жатат. Америкада ушундай жери бар да, кышында жаан жаган. Жаан жаганда жолдун баары ным болот, суу болот. Азыр минусовой градус, -10. Анан суу тоңуп калат. Жолдун баары көк жылгаяк болот. Кайрадан полицейский турат, мигать этип тетигил жерде. Кийим чынжыры жок кетсе, кайра $800 штраф салат. Ошон үчүн кайра тагалы достор. Айла жок. Азыр мен сиздерге ёлчка көрсөтөм, ёлчка. Ушундай ёлканы көрдүңөр беле? Ёлчка. Ушундай ёлчка болуп калыптыр. Бул жагы дагы ёлчка болуш керек. Ёлчка. Ушинтип цеп тагып жүрө эле күндөр өтөт го дейм. Жылдырбай кармап турат салган тузагым, билбеймин амалым жок, кантип чыгарым. Көзүмө сенден бөлөк эч ким көрүнбөй, оюмуңа бөлүнүп калды тунарып. Жүрөгүмдүн кагышы чай, убактылы тура жылбай, көңүлүмдө муңдун нота кайталанат до ре ми фа. Кыялымда дүйнө кезип, өңүм эмес түшүм эмес, бирок аны түшүндүрөт сага жазганы сенбес. Менче сен Юпитер, аралык жакын эмес, мен мүмкүндүк берсе, жакындагым келет мен жер. Сен Юпитер, аралык жакын эмес, биз жакындоо үчүн билбеймин не керек мен жер. Сен Юпитер, аралык жакын эмес, мен мүмкүндүк берсе, жакындагым келет мен жер. Сен Юпитер, аралык жакын эмес, биз жакындоо үчүн билбеймин не керек. Алыстан айланабыз мыйзам аркылуу, жок дебем турат күчүм сага тартылуу. Айласыз башым ийип, үмүт үзүлбөй, сагынып жүрө берем, сүйүп жашыруу. Жүрөгүмдүн кагышы чай, убактылы тура жылбай, көңүлүмдө муңдун нота кайталанат до ре ми фа. Кыялымда дүйнө кезип, өңүм эмес түшүм эмес, бирок аны түшүндүрөт сага жазганы сенбес. Менче сен Юпитер, аралык жакын эмес, мен мүмкүндүк берсе, жакындагым келет мен жер. Сен Юпитер, аралык жакын эмес, биз жакындоо үчүн билбеймин не керек
жол береби же бербейби? Улам эле бөлө чыгат. Aralık жақын емес, мен мүмкіндік берсе, жақындағым келіп мен жер асайып кетер. Aralık жақын емес, біз жақындық үшін. Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Орегон штатындабыз. Бул жакта кайра эле чымчык окшоп трактористтер тизилип алып сеп салып атат. Могул жерде полицейский машина турган. Бир трак сеп салбай кетип калды, аркасынан кууп кетти. Биз азыр сеп салабыз. Gün sayın kar жауатат бұл Америкада. Gün sayın kar, gün sayın сеп салмай, gün sayın жүк жеткире турган жерге кечигип атабыз. Бирок Кудай буйрса, жакшы төлөп берип жатат. Декабрь абдан слабый болуп калган, январь болсо абдан сонун болуп атат. Көптөгөн жигиттер менден сурап атат, Алмаз байке, январда жумуш болуп атабы же болбой атабы деп. Мен Кудай буйрса кийинки видеодо сиздерге бир жумада кандай иштедик, кандай жүктөрдү алдык, кандай төлөп берди, ошол жөнүндө чыгарам кийинки видео. Как раз мен иштеп атканыма бир жума болот. 2 күндөн кийин ошол бир жуманын жыйынтыгын чыгарып, тастыктап сиздерге көрсөтөм. Биз азыр жалаң Амазондун жүгүн ташып атабыз. Мен азыр 4-чү жүктү апаратам. Бул жүккө 1 майлына $2.70 төлөп берип атат. Меники 2ден өйдө болуп атат. $3.03 1 майлына. Ана мекендештерге айтып коюш керек, кичине Google'га кирип, майл деген эмне, паунд деген эмне, ошолорду кичине окуп койгула. Галлон деген эмне, а то мага постоянно суроо берип беришет. Бул эмне деп. Бул жакта жеңил машиналар шуулдап кетип атат. Биз болсо азыр сеп тагабыз. Достор, ошондой кыскача маалымат. Кийинки видеону күтүңүздөр. Атайын бир 15 мүнөттүк видео чыгарып, январь айында жумуштар кандай болуп атат, трак жумушунун кыйынчылыгы, баягы аба ырайы жөнүндө, кандай жолдор, абдан көп маалымат берем. Анда кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар достор. Баарыңыздарга ийгилик, аманчылык, барчылык, токчулук. Анда биз кызыл машканын дөңгөлөктөрүнө септерди салалы. Буякта абдан кооз экен погодасы. Карагылачы. Жаратылыш. Тетил жерде полицейский турган деп айттым. Бир деген машина сеп салбай ар жакты көздөй кетип калды. Анан аркасынан кууп кетти. Мен өткөндө айткам достор. Мен өткөндө айткам, эме деп штраф салат депчи. $500 $800 чейин деп.